Мекендештер, салам алейкум. Барыңарга белгилүү болгондой, соц тармактарда бир сыйра жанагы картадагы акчалар боюнча элдин арасында кичинекей паника болуп атат. Көп мекендештер бизге сообщение аркылуу да жазып атат. Картабызда акча бар болсо чыгарып алалы же чыгарбай эле коелу, долларга алмаштыралыбы же алмаштырбай эле коелу, эмне кылалы деп. Ошол мекендештерге бир нече кеңеш. Батыш өлкөлөрү Россияга санкция киргизебиз деп коркутуп атат. Анын эсебинде болсо жанагы SWIFT деген тыйын которуу системасы бар. Бул чоң уюм, дүйнө жүзүндөгү уюм, баш аягы 11 000 банк дүйнө жүзү боюнча ошол SWIFT деген программа менен колдонот. Ал жанагы сиздер менен биз колдонуп аткан Россия ичиндеги которуудан картага которгон тыйынга эч кандай тиешеси жок. Себептен ал эл аралык транзакциялар. Эгерде Россия чоң соода менен иш кылса, башка өлкөлөр менен, башка банктар менен ошонун ортосунда болуп аткан программаны отключение кылабыз деп атат. Ошон үчүн картаңарда акча болсо, эч кандай баарын чыгарам деп аракет кылбай эле койгула. Болгондо эле бир кеңеш, эгерде силердин Сбербанкта картаңыз болсо, Тиньковко же дагы башка карталарга дагы которуп, баягы орустарда бир жашынакай сөз бар, баардык жумуртканы бир чашкага кармабайт деп коет. Ошол себептен ар кайсы карталарга кармаңыз. Биринчиден, экинчиден болсо, мүмкүнчүлүк болсо, ошол акчаны эми картадан чыгарып туруп колуңузга накталай кармасаңыз деле бул көп мишайт этпейт. Бирок азыр валютный инвертация менен долларга которобуз, сомго которобуз деп аракет кылбай эле койгула. Себептен азыр белгисиз, эртең бүгүн доллар 150 болсо, эртең балким кайра 100гө түшүп калышы мүмкүн. Же болсо бир сүгүн 200гө чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул валютная конвертацияга көп көңүл бурбай эле жашынакай иштеп тура берсеңер. Такыр эле болбой калса, Орусия менен батыш өлкөлөрүнүн карын катнашы аябай жаман болуп кетсе, мекендештер, сиз экөөбүздүн такыр болбой калганда Ала Тообуз бар, Кыргызстаныбыз бар, мекенибиз бар. Сак саламат болуңуздар, көрүшкөнчө.